Демек, жогоруда айтылгандай, ушу 60-жылдары массалык мүнөзгө болгон ушу жаштардын протесттик кыймылдары ушу жаштар социологиясына жаңы илимий көз караштардын, жаңы илимий каражаттардын, демек теориялардын пайда болушуна мындай түрткү импульс бергендигин белгилеп өттүк. Эми ушул тарыхый доордон дагы андан ары да илгерилесек, демек кийинки тарыхый баскычка көңүл бурсак, бул 1980-жылдар. Эмне үчүн бул жылдары ушул жаштардын концептуалдашуусунда, илимий концептуалдашуусунда тагыраак айтканда, ушу жаңы илимий каражаттар келип чыкты. Себеби 80-жылдары бардык эле мамлекеттерде, биринчи кезекте ушу Батыш Европа, андан кийин дээрлик баягы социалисттик өлкөлөрдү да кучагына алган бир процесс орун алды. Бул атайын ушу жаштарга багытталган социалдык саясаттын тармагынын пайда болушу, тагыраак айтканда жаштар саясатынын пайда болушу, деги эле жаштар саясаты деген түшүнүктүн пайда болушу. Мына ушул учурда дээрлик көпчүлүк коомдор, ошол жаштар бул өзүнчө социалдык-демографиялык топ экендиги, мындан тышкары жаштар бир саясий күч экендиги тууралуу түшүнүккө келип, демек бул социалдык катмар менен өзүнчө атайын иш алып бара турган, ушул катмар менен иштей турган атайын бир саясаттын тармагы керектиги тууралуу бир ойго келишти. Мына ушунун негизинде дээрлик азыркы учурда дээрлик бардык мамлекеттерде жаштар менен иштеген атайын мамлекеттик мекемелер бар. Ал министрликтер болушу мүмкүн, агенттиктер болушу мүмкүн. Айтор азыркы учурда ушул Бириккен Улуттар уюмуна мүчө болуп турган ушу 193 мамлекеттин дээрлик басымдуу бөлүгүндө ушу жаштар менен иштеген атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар бар экендигин биз белгилеп өтсөк болот. Эми ушул тапта кандай илимий көз караштар басымдуулук кылды? Бул тапта жаштарга карата ресурс катары караган. Мына ушул тарыхый мезгилдерде ушул жаштар биздин келечек деген ураандар келип чыкканына күбө болобуз. Демек, жаштар коомду өнүктүрүүчү бир ресурс катары баалана баштайт. Мына ушул тарыхый мезгилде жаштар социологиясы жаңы импульс алды десек болот да. Мисалы, жаштарды социалдык ресурс катары позициялаган атайын жаштар теориялары түзүлдү. Ал тууралуу биз азыр төмөндө айтабыз. Бул мисалы жаштардын социалдык өнүгүү теориясы, жаштардын гуманисттик концепциясы, булардын айрым жоболоруна биз азыр төмөндө токтолобуз. Анан ушул дээрлик 20-кылым аягына чыгып, ушул 21-кылымдын башында жаштарга карата кызыгуу кайрадан жанданды. Бул эмнеге байланыштуу болду? Бул биринчи кезекте ушу жаштардын жашоо мүнөзүнүн, жаштар эле эмес, жалпы эле дээрлик коомдордун жашоо мүнөзүнүн өзгөрүшү. Эгерде батыш дүйнөсүн ала турган болсок, көпчүлүк баягы алдыңкы экономикалардын жаңы коомдук өнүгүүнүн жаңы фазасына өтүшү. Биз аны азыр постмодернизм деп атап атабыз. Башкача айтканда постмодернисттик коомдордун түзүлүшү. Айрым окумуштуулар белгилеп жүргөндөй, мисалы америкалык социолог Дэниел Белл белгилеп жүргөндөй, маалыматтык коомдун, постиндустриалдык коомдун келип чыгышы, коммуникация каражаттарынын өзгөрүшү, массалык билим берүү тутумунун эбегейсиз зор масштабтарга жетиши, маселен студенттердин өзүнчө социалдык катмарга айланышы, керек болчу болсо өзүнчө бир социалдык класска айланышы. Мисалы, биздин Кыргызстанда эле азыркы учурда студенттердин саны 250 миңден ашат. Демек, жаштар ушул өңүттөн алганда өзүнчө социалдык-демографиялык топ катары дагы, өзүнчө тырмакчанын алдында социалдык класс катары дагы ири коомдук күчкө айлангандыгына күбө болобуз. Анан жогоруда белгилегендей, мына ошол замандын өзүнүн алмашышы, жаңы илимий көз карашты талап кыла баштады. Биринчи кезекте
мисалы жаштардын социалдашуу мүнөзү өзгөрдү. Демек социалдашуу мурдагы баягы дээрлик классикалык деп аталып келген социалдашуу теорияларынын жаңы аспектти карап чыгуу муктаждыгы келип чыкты. Мына ушунун негизинде биз азыр төмөндө буга токтолобуз. Социалдашуунун, тагыраак айтканда жаштардын социалдашуусунун жаңы илимий алкагы, жаңы илимий рамкасы калыптанды десек болот. Ошондой эле биз буга чейин белгилеген субмаданияттык ыкма, субмаданият жаса биз аны субкультура деп да атадык. Мисалы бул баягы орусчадан биз кыргызчага которуп, тагыраак айтканда эми культура бул албетте орус тилиндеги термин эмес, бул эл аралык деңгээлдеги термин деп койсок болот. Ошондуктан биз муну кыргызчалатып субмаданият деп айтып жүрөбүз. Биз мындан ары ошол кыргызча терминди колдонсок максатка ылайыктуу болот окшойт. Ошондуктан мындан ары субмаданият деген терминге басым жасасак, ушул субмаданияттар түшүнүгүн, анан ушул түшүнүктүн табиятын, түшүнүк демекчи ушул социалдык феномендин табиятын изилдеген субмаданият теорияларындагы жаңы өңүттө карап чыгуу муктаждыгы келип чыкты. Себеби ошол субмаданияттардын түзүлүү механизми, субмаданияттардын коомдордо аткарган милдети, функциясы, ошондой эле жаштардын жашоо тиричилигиндеги бул социалдык топтордун мааниси өзгөрдү. Мына ушунун баары субмаданияттар теориясын кайрадан жаңы доорго ылайыкташтырып карап чыгуу муктаждыгын жаратты. Ошондой эле бул убакта тобокелдик жосо риск деп атап аткан түшүнүк дагы келип чыкты. Мына бул риск түшүнүгүн дагы илимий категория катары ушул жаштардын табиятын изилдөөдө колдонуу муктаждыгы дагы келип чыкты десек болот. Ошондой эле ушул жаңы доордо мисалы биз социологияда конструктивисттер деп атап жүргөн өзүнчө бир теориялардын класстери бар. Мына ушул теорияда камтылган идеялар да актуалдашты десек болот. Мисалы чындыкты конструкциялоо, бул өз кезегинде масс медиа каражаттарынын өнүгүшү менен абдан актуалдашты. Деги эле ушул масс медиа каражаттарынын жаштардын социалдашуусуна, жаштардын инсан катары калыптануусуна таасирин тийгизген таасири укмуштуудай күчөдү. Айтор мына ушул жана башка келип чыккан объективдүү жагдайлар жаңы жаштар теорияларынын келип чыгышына, иштелип чыгышына, ошондой эле мурдагы классикалык деп эсептелген жаштар теорияларынын андан ары өнүгүшүнө жаңы импульс берди. Эми биз ушул теманын алкагында кийинки сөзүбүздү ушул жаштар социологиясында жемиштүү деп эсептелген ушу постсоветтик теорияларга бурсак. Эмне себептен? Себеби биз Кыргызстан баарыбызга белгилүү болгондой, мындан 26 жыл мурун ири советтик, андан дагы жогору турган макро түшүнүктөрдүн алкагында карай турган болсок, бул социалисттик или глобалдык социалдык системанын алкагында жашап өнүгүп келген. Ал эми ушул 91-жылдан баштап биз азыр бардык эле дээрлик социалдык илимдерде, гуманитардык илимдерде постсоветтик мезгил деп аталып жүргөн тарыхый доордо жашап атабыз. Ушул постсоветтик доордо дагы бир катар жаңы жаштар теориялары иштелип чыкты. Көбүн эсе бул теориялардын автордугу орусиялык социологторго тийиштүү. Мына биз ушул постсоветтик жаштардын теорияларына токтоло кетсек. Эмне себептен бул теорияларга басым жасайлы деп атабыз? Мына мен азыр дагы бир себебин айткым келип турат. Себеби биз Кыргызстан, мына мен жогоруда белгилегендей, ошол социалисттик системанын алкагында өнүгүп келген мамлекет катары, анан дээрлик постсоветтик доор башталгандан кийин ошол постсоветтик мамлекеттердин катарында биздин коомдун көпчүлүк компоненттери, маданий болобу, саясий болобу, экономикалык болобу, ушул постсоветтик мамлекеттер менен үндөшүп турат да. Ошондуктан бул теорияларды
биз Кыргызстандын реалдуулугуна да колдонсок мындай продуктивдүү болуп эсептелинет. Мына ошондуктан ушул теориялардын айрым урунттуу жоболоруна токтоло кетсек. Дегенде эле ушул социализациялык норма же социализациялык ченем теориясына токтолсок. Бул эми мен жогоруда белгилегендей, бул баягы классикалык деп эсептелип келген социализация теориясынын бул модификациясы, бир модификациясы. Башкача айтканда, ушул жаңы шарттарга ылайыкташтырылып, байытылган бир формасы десек болот. Бул социализациялык норма теориясына ылайык кандай негизги идея айтылып атат? Демек, бул жерде ушул инсандын социалдашуусунун, тагыраак айтканда, ушул жаш инсандын социалдашуусунун өзүнчө бир өлчөмүн бөлүп алсак боло тургандыгы, бөлүп алууга боло тургандыгы тууралуу бир ой пикир айтылып атат. Башкача айтканда, инсан канчалык деңгээлде ийгиликтүү социалдашты. Мына ошону тагыраак айтканда, социалдык баалуулуктарды, ошол коомдо иштелип чыккан социалдык баалуулуктарды канчалык деңгээлде интериоризация кылып, башкача айтканда, өздөштүрүп инсан катары калыптанып атат. Мына ушунун өлчөмдөрү тууралуу айтылып жатат бул теорияда. Ушул өңүттөн алганда, бул социалдык ченем теориясы эмпирикалык жактан колдонууга, тагыраак айтканда, эмпирика жүзүндө, тажрыйба жүзүндө бул теорияны текшерүүгө абдан ыңгайлуу. Бул теориянын эмпирикалык, эвристикалык мүмкүнчүлүктөрү абдан зор. Себеби конкреттүү социологиялык издөөлөрдүн негизинде бул теорияда камтылган жанакы жоболорду биз практика жүзүндө, эмпирикалык көрсөткүчтөрдүн негизинде тастыктасак болот экен. Ошондой эле ушул социализациялык ченем теориясынын алкагында социализациялык траекториялар түшүнүгү дагы келип чыкты. Бул эмне тууралуу? Бул жерде эмне тууралуу кеп болуп жатат? Бул жерде албетте биринчи кезекте ушул постсоветтик чындыктын өзгөчөлүгү тууралуу кеп болуп жатат. Эгерде мурда социалисттик коомдун алкагында жаштар негизинен массалык түрдө бир калыпта социалдашып келсе, ошондой эле алардын социалдык мобилдүүлүгүнүн аны менен катары эле мына бул теорияда жаңы келип чыгып аткан түшүнүккө ылайык социализациялык траекториялары дагы бир массалык мүнөзгө ээ болуп келген болсо, азыркы учурда болсо бул абдан бир өзгөчөлөнгөн бир индивидуалдуу мүнөзгө ээ болуп калды. Демек, ушул жаңы постсоветтик чындыкта жаштардын социалдашуусу дагы индивидуалдуу мүнөзгө ээ болуп калды десек болот. Мына ушул өңүттөн алганда социалдашуу траекториялары жөнүндөгү жаңы түшүнүктүн киргизилиши, ошондой эле ушул түшүнүктүн эмпирикалык изилдөөлөрдүн алкагында ушул түшүнүктү колдонуу мүмкүнчүлүгү бул теорияны чындыгында эле мындай жемиштүү деп эсептөөгө мындай негиз берет. Андан кийинки теория тууралуу кеп кыла турган болсок, бул жаштардын социалдык өнүгүү теориясы. Бир нерсени белгилей кетишибиз керек. Бул жаштардын социалдык өнүгүү теориясы биз жана жогоруда белгиленген 80-жылдардан баштап эле бул иштелип чыгып келе жаткан илимий көз караш болуп эсептелинет. Бул теориянын өзөгүн марксисттик көз караш, илимий көз караш түзөт десек болот. Себеби бул теория көпчүлүк өзүнүн жоболору, ушул теорияда камтылган көпчүлүк идеялар өзүнүн маани маңызы боюнча биз буга чейинки белгилеген түзүмдүк милдеттик парадигмага да ыктап турат, аны менен катары эле ушу марксизмге да көбүрөөк ыктап турат. Эми бул жаштардын социалдык өнүгүү теориясынын негизги өзөктүк маанисине токтоло турган болсок, анда бул теориянын алкагында жаштар социалдык-демографиялык топ катары каралат. Демек, жаштар социалдык демографиялык топ катары, ошондой эле социалдык институт катары коомдо өзүнүн ээлеген орду жана аткарган функциялары бар. Бул теорияга ылайык жаштар социалдык демографиялык топ катары 3 негизги функцияны аткарат деп белгиленет. Демек, биринчи бул кайра өндүрүүчү функция, кайра келтирүүчү, ордун толуктоочу функция деп атасак болот. Муну чечмелей келсек, жаштар демек бул функцияны ишке ашыруу менен алар мурда коомдо иштелип чыккан жалпы маданий матрицаны
социалдашуу механизми аркылуу кайра өндүрүү менен ушул функцияны ишке ашырышат. Маданий матрицага биз көпчүлүк түшүнүктөрдү камтысак болот. Бул биринчи кезекте албетте бул маданий нормалар, социалдык нормалар, бул каада салт, бул үрп адат, бул жүрүм турум моделдери, бул дүйнө тааным, бул курчап турган чөйрөгө карата көз караш жана башкалар. Экинчи функциясы бул инновациялык. Демек, жаштар бул маданий матрицаны жөн эле механикалык турда өздөштүрүп албастан, ошол экинчи функцияны аткарып жатып, ушул салттуу маданий матрицаны деп атап коелу азыр биз өзгөртүп, ошол өздөрү жашап аткан замандын талаптарына ылайык, ошол замандын чакырыктарына ылайык, ошол тарыхый баскычта келип чыккан жаңы муктаждыктарга ылайык айрым бир инновациялык элементтерди ушул салттуу маданий матрицага киргизип, анан айрым мисалы айрым социалдык нормаларды, айрым жүрүм турум стандарттарын өзгөртүп, жаңылап, анан өз кезегинде алар кийинки муунга өткөрүп берүүчү ретранслятордун статусуна ээ болуп калат экен. Демек, ушундай статуска ээ болуу менен бул теорияда камтылгандай эле үчүнчү функцияны аткарганга киришет. Бул трансляциялык функция. Демек, жаштар улуу муундан ошол маданий матрицаны өздөштүрүү менен, жөн эле механикалык түрдө өздөштүрбөстөн, аны инновациялык жол менен өздөштүрүү менен өз кезегинде алар өздөрү кийинки өсүп келе жаткан муунга ошол маданий матрицаны трансляциялайт экен, башкача айтканда өткөрүп берет экен. Мына ушунун негизинде үчүнчү трансляциялык функцияны аткарып калат экен деп айтсак болот. Мына ушул жаштардын социалдык өнүгүү теориясынын базасында дагы бир постсоветтик жемиштүү жаштар теориясы иштелип чыкты. Бул жаштардын рискологиялык концепциясы деген аталыш менен ушул социологиянын тарыхында белгилүү. Бул теориянын негизги өзөктүк маанисине токтоло турган болсок, бул албетте аталышында эле байкалып тургандай, бул риск түшүнүгү, риск концепти. Албетте, жалпы социологиянын алкагында риск өзүнчө категория катары, ошондой эле социалдык феномен катары абдан кеңири изилденип жүрөт. Бул немис социологу Ульрих Бектин эмгектерине көбүрөөк байланыштырсак болот. Эми биз азыр биздин максатыбыз айрым авторлордун тигилже бул теориялык көз караштарын талдоо эмес, биз көбүнчө ушул жалпы жонунан ушул теориялардын негизги өзөктүк маанилерине басым жасасак. Демек, риск башкача айтканда тобокелдик же болбосо тобокел бул жаштардын түпкү касиеттеринин бири деп айтылат да бул теорияда. Демек, биз буга чейин баягы жаштардын девианттык башкача айтканда ошо социалдык ченемдерден четтеп кеткен жүрүм турумдары четтеп кеткен жүрүм туруму катары, тагыраак айтканда девиациялык жүрүм туруму катары эсептеп келген көрүнүштөрдүн баардыгын эми башкача өңүттө интерпретациялап, башкача өңүттө кабылдасак болот экен. Биз демек рискти жаштардын түпкү касиеттеринин бири деп айтуу менен, демек девиация бул социалдык нормадан четтөө эмес, бир рисктин формасы катары түшүнсөк болот экен.